Саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер. Спорт өлкө каналы жалпыңыздарга Алай спорт комплексинен салам айтабыз. Бүгүн футзал боюнча ошол жылдырылган кезекте оюн бул сезондун бул жылдагы эң соңку оюн ал эми жаңы сезондо албетте биз кийинки ошол турдагы өтөштөрүбүз менен бирlikte көрмөкчүбүз. Айтор дал ошол кыска убакыт ичинде футзалда чоң жаңылыктар бар. Улуттук курама командабыздын футзал боюнча ошол Грузия менен эки достук ойноп көргөнү. Андан сырткары дал ушундай командалардын формаларында дагы өзгөчөлүктөр пайда болгон достор. Албетте топтогу Плачейдон ошол биринчи өзгөргөн формасын көрсөткөн болсо, бүгүн экинчи форма албетте бир аз өзгөчөлүк бар. Заря Новопавловка командасынын бул формасын берилген жашыл кара түстөгү. Ал эми канчалык жалпы өтө бир кызыктуу оюн күтүп турган эталар. Эң негизгиси алыстан өтүп Заря Новопавловка баштарынан сок артынан сокко жолдоп жаткан. Бул 9-чу турдагы беттеш болчу. Албетте жылдырылган жана бүгүн өтөнүн ал оюнду ошол дал ушул белгилеп коюшкан. Ал эми биз болсо сиздер менен бирlikte акырындап ойдун жүрүшүнө назар салалы. Командалар албетте эң негизги күч болгон командага өзүнүн бир таасирин тийгизген оюнчулар бар, курамда бар. Эң негизгиси команда кандай өз оюндагы өткөрүп жүрөбүз. Жашыл кара түстө ак кызыл түстө формамен чыккан бул Топтогулок командасы. Топтогулок команда тастап жаткан учурдагы бар. Азыр болсо команданын капитаны бар күчү менен чаратууга өзүнүн оюндарын көрсөтүүгө дагы умтулуп турган учур. Демек, оюндун жүрүшүнө назар салууну каалатабыз. Азыр үнчө Заря Новопавловка жана бир бакыт бул ушул Заря Новопавловка командасынын капитаны чабуулдарын көрүүбүз. Албетте команда болушунча ийгиликтүү оюндарды өткөрүүгө ашыгат. Өткөн турларда болсо айрым оюнчуларына жок болгон учурлар бир аз оюндары очколгон учурлар бар. Бүгүнкү беттеш албетте алардын курамы толук, андыктан алар ашыгат. Ал эми бүгүн Амир Азат уулуна биринчи номеринен дарбазада топтогу кейинси бул жок Заря Новопавловканын дарбазачысы. Андыктан биз улуттук курама командага Заря Новопавловкадан ушул оюнчуну чакырылган жакшы көрөбүз. Бүгүн албетте башка дарбазачы дагы өз оюну менен жүрүштү улантат. Буга чейин Илгиз Азаматов команданын капитаны болуп келген. Эми андан сырткары командадан оюндарды көрсөткөн бир тобу бар. Алардын албетте айрымдарынын сөздөрүн көрөбүз. Дал ошол 14-чү номердагы Илгиз Азаматов командага ийгиликтүү таасир тийгизет. Өткөн оюнда биримдик сокко өткөн, ошол экинчи турдан алганда жылдырылган ойун өткөн анда дагы Топтогулок командасы ишенимдүү түрдө жеңишке жеткен. Бүгүн кандай болот сиздер менен бирlikte сөздөрдү көрөбүз. Жалпы жакын отурууга жана бул беттештин болушунча чакырабыз. Командалар бул ар бир ошол жүрүшүн ийгиликтүү дагы ашыгат. Ал эми Заря Новопавловка өзгөрүүлөр болгондогу албетте байкап көрөбүз. Азырынча бардык оюнчулар дал ушинтип бөлүктөн өздөрүнүн көзөмөлүн дагы толтурууга
Тулуда Илгиз Азаматулу бүгін Илгиз Азаматулу арттан чабуул аркылуу дагы өзүнүн ойунун көрсөтүүгө ашыгат. Биз болсо Үйден жүрүшүн дагы көрөлү. Аркы бөлүктөн 8 номердагы Азизбек Маликов топту көзөмөлгө алган менен бирок алды көзөмөлгө алды. 17 номерда Руслан Сыдыков, алдагы командадагы активдүү оюнчулардын бири Руслан Сыдыков. Сыдыковдун бурчтары бети байкайбыз. Азыр топтогулук бурчтан чыгарылган топ соокку дарбазага жана аны Бексултан Төлөнов эч кандай кыйынчылык жок колго алдагы дароо алдын көздөй топтун узатуу менен өз шабуулдарын баштоого ашыккан Заряна Павловка жана бул соккудан кийин биз сиздер менен ушул оюндун жүрүшүнөн оюнчулар менен таныштырабыз. Жамир Азатов азыр дарбазадан жаш чыкты. Өз учурунда дарбазага жолдонгон соккундарыбызды айтаган. Демек, Заряна Павловкага топ отурган сок дарбазада 1-номер менен Бексултан Төлөнов, ал эми 17-номердон Руслан Сыдыков, 6-Тилек Жумашев, 7-чи Бактыбек Ишетбек Улум, 8-чи Азизбек Маликов, 2-чи Семетей Кыялбеков, 5-чи Умарбек Оразбек Улу, 10-чи Азат Алиев, 21-чи Азамат Аскарбеков, жана 9-чи Нурсултан Абдурахманов, ошондой эле 27-чи номердон Токтобек Улу бар команданын ошомаштоосу Нурсултан Салым Осмонбеков. Ал эми топтогулук отоп отурган болсок, дарбазада 1-номер менен Амир Азат Улу, 17-чи Эржан Бактыбеков, 7-чи Канат Сыдыков, 8-чи Адил Аянбаев, 11-чи Бекмар Карабеков, 2-чи Урмат Осмонов, 14-чи Илгиз Азаматулу, 6-чи Эрнест Сайпетдинов, 19-чи Урмат Кылычбек Улу, 5-чи номер менен жүргөн Элмар Абышев, 20-чи Модербек Тагаев, 21-чи Денис Галиев, 15-чи Нуралы Султанов, башка турчу Вадим Кондратков болсо, бул бетеш башкарасы Илья Галкулов, 2-чи калысы Мырзабек Жапаров, 3-чи калысы Дастан Матешев жана убакытка караган юрист бул бетештен бегулер. Демек, дал ушундай курамынан бүгүн биз сиздермен оюнду көрүүбүз. Азырынча Заряна Павловкада болуп жүргөн ийгиликтүү оюнун көрсөтүүгө ашыгууда командаларына жүрөккө келген оюнчулардын көпчүлүгү бар. Эки командада тең болгону айрым гана оюнчулары жок. Демек, Заряна Павловка буга чейин топтогулуктун үстүнөн ушул упайларды алып жүргөн. Топтогулук болсо өзүнүн мыкты тандашын көрсөтүп, аларда упайга жеткирүүчүлөр бар. Демек, бул беттеште ким жеңишке жетет азырынча белгисиз. Эң негизгиси командалар кооз жана мыкты оюнду көрсөтүүгө ар бири ашыгары. Бул барыбызга маалым нерсе. Канат Сыдыков 7-чи номерде жүрөт жана азыр дарбазанын көздөйүнөн экелекке жолдонгон сокко Амир Азатов дарбазада болот. Ал дайыма жана азыр дагы өзүнүн ушул салтынан жазган жок, дагы алыстан жолдонгон сокун биздин оңой гана калтырды. Канат Садыков бир оюнчунун жазыр өтүгө ашыгат, андан ары артка калтырган учурлар болот. Азыр алгачкы гол жана эсеп сандары өзгөрдү. Топтогулук бул беттеште бир гол айырмачылыгы менен алдыга сурулуп чыкты. Демек, биз дал ушул топтогулук командасынын дагы өзгөчө бир ишенимдүү оюнун көрө алдык десем жаңылышпаймын. Көрөлү. Алдыга кирип барууга Заряна Павловкадан Токтобек уулу Намыс умтулууда. Намыс Токтобек уулу буга чейин дагы кайсыл гана атаандаштарга каршы ойнобосун дал ушундай оюнга аралашат. Андан ары топту алгандан кийин жазгырып өтүп сокку жолдого умтулат. Андай болбосо анда дароо алмашага кетет, дагы бир аз дем басат, кайрадан чыгат жана ал кандай десем каршы ылдам чабуулдарга басым жасаган оюнчу. Андыктан анын дал ошол нерсеси менен дагы команда колдонуп ийгилик жаратууга ашыгышат. Азыр болсо капталсызына топ оюнга кошулду. Мындан ары көзөмөлдү Заряна Павловка өз колуна алуусу керек жана
Заря Новопавловкада ушул Азат Султаналиев бар, 10 номерде ойногон алдагы алмашылык оюнчулардын бири. Дал ошол Азат Султаналиев бар да Заря Новопавловканын арткы бөлүгү алдаганча ишенимдүү кармалат. Бүгүн ал протоколго кирген, бирок оюндан көрө элекпиз, балким алдыңкы мүнөттөрдө көрүп калуубуз толугу менен ыктымал. Бурстан чыгарылган топ Заря Новопавловка кандай командалык жүрүшкө барат? Нурслан Сыдыковдун топ тартка кайтаруусу, жаңылышуу жана ошол жерден топ тоголок чабуулда сокку жыйынтыгында Бексултан Төлөнов дарбазаны азыр кандай кереметтүү түрдө таштап чыгуу менен бул соккунун мээзин кайтарууга дагы жетишти. Бир гана мээзин кайтарып эмес, аны топ тоголоктун оюнчусунун бутунан кетүүгө дагы аргасыз кылганын көрдүңүздөр. Топ тоголоктун дагы бир жүрүшү, бул жерде 15 номер менен жүргөн Нуралы Султанов пас узаткан, бирок Нуралы Султановдун пасы өз максатына жеткен эмес. Азыр кесе чыгарылган топ эсептен келеби? Жок. Амир Азат уулу, Намыс Токтобек уулу жолдогон соккунун мээзин кайтарды. Бирок бул жерде Намыс бир аз ошол ишенимдүүрөөк ойун өткөрсө, анда балким эсеп сандар өткөрмөк. Бирок бул жерде дарбазачы дагы мына жарым командадан артык деген сөз жөн жерден эмес. Амир Азат уулу дал ошол нерсени азыр тастыктап койгонун дагы көрдүк. Демек, арткы бөлүктөн Заря Новопавловканын дарбазасын көздөй кирип барууга топ тоголок ашыгат. Өткөн оюнда ушул Вадим Кондратков жок болчу дегиче азыр дагы бир сокку, бул ирет сокку дарбазанын алыскы бурчуна жолдонгон. Бирок ал дарбазадан таптакына башка багытка кетти, дагы жыйынтыгында эч кандай кыйынчылык орун алган жок. Биз болсо жүрүштү толугу менен көрөбүз. Илгиз Азамат уулу жана Илгиз Азамат уулу арттан жакын пастар менен оюнду өткөргөн кылат. Эрнис Сайпетдинов калтырды топту жана топ тоголок. Албетте бир оюнчуну жазгырат, андан кийин биз болсо ушул жүрүштөрдү толугу менен көрөбүз. Алдыга узатылган пас, сокку жолдону артка тартты жана эми сокку жолдоого мүмкүн дегиче Илгиз Азамат уулу тамай сокку жолдобосо анда жөн сокку жолдоп ойлогон деген дагы ойдайт. Өткөн оюндан ушул топ тоголок менен биримдик ойногон учурда ушул биримдикти алмашка чыгуучу оюнчулар өтө аз болгон. Бүгүн эми Заря Новопавловкадан андан көбүрөөк, бирок ага карабай азыр топ тоголокуна эсеп сандары жагынан алдыда бара жатканын көрүүбүз. Капталсызгынан топ кимге кошулат? Кандай жүрүш орун алат? Узатылган пас, бирок алыскы бурчта эч ким жок. Дагы жыйынтыгында топ тип таланы таштап кеткенин гана алдыга узатылды. Ал жакта болсо топтун агымын деп өткөн кабыл алган эч ким жок болчу. Амир Азат уулу жүрүштү арткы бөлүктөн өзүнүн коргоочулары менен башталат. Алдыга биринчи пас, жолсу Амир Азат уулу узаткандан кийинки үчүнчү пас жана төртүнчү паска жетпей азыр топту жоготуп алуу. Коркунучу бар дегичи үч оюнчуну айланды дагы сол канатка узаткан. Бирок Нуралы тагыраагы бул жерде Нуралы эмес, ушул Нурслан Сыдыков футболчу топту алып кирип барып сокку жолдогон мүмкүнчүлүк бар болчу, ал сокку жолдогон жок. Дагы жыйынтыгында топту жоготкондон кийин алардын дарбазасын көздөй сокку орун алды. Намыс Токтобек уулу алыскы бурчту көздөй дароо ойлонбой туруп соккун узаткан, бирок ал дагы өз максатына жеткен жок. Ал эми ушул турнирлик тизмекте Заря Новопавловка 6-орунда, 5 упайы бар. 11 оюндан кийин топ тоголок 11 оюндан кийин алар ушул 10 упай топтой алды. 3 жеңиш, 1 тең чыгуу жана 7 ирет жеңилүү. Бүгүн булар ушул 9-турдагы оюнду өткөргөндөн кийин албетте ушул командалардын бардыгы 12ден оюн өткөргөн болот. Дагы биз болсо эми жаңы жылдан баштап 14-турдагы оюндарга дагы назар сала алабыз дегиче азыр фол бар жана Нурслан Сыдыков менен кагылышкандан азыр мына кызыл нерсе болуп жаткан өзүңүздөр көрүңүздөр. Кантсе дагы капитандык белги учуп кеткен Илгиз Азамат уулунан. Аны азыр калыбына келтирилет. Дагы биз болсо чалдын жүрүшүн улантып дагы көрөбүз. Жакын пас узатылган, андан ары
бардык топтор арты көздөй кайтты. Бүгүн ушул бүгүн эмес, эми соңку учурларда Чыңгыз Идрисовду бул сезон башында Заря Новопавловкадан такай көрүп жатканбыз. Азыр болсо ал командада жок. Аны көрүү дагы көлмүш адаттардын бири болчу. Ошондой эле топ-тоголокто Аймен Канатбеков жок. Аймен Канатбеков 9 гол киргизип, ушул бомбардирлер жарышында жакшы келе жаткан, бирок ал мына ушул 6-7 турдан кийин эле мен жаңылышпасам ушул жаракат алып калган. Дагы азыр бир топ убакыт өтүп кетти анын оюнга чыга элегине. Балким ушул жаңы жылдан кийин дагы ал командага кошулушу ыктымал, себеби бүгүн дагы ал протоколго кирген эмес. Демек, капталсыз гана тезинен мына оюнчулар алмашууларды жүргүзүп атат. Вадим Кондратков назар озда. Мына алмаш ачуучулардын катарында спорттук костюм кийип олтурат жана оюнчуларга керектүү жерде сөз айтат. Чындыгында бул сезондо буга чейин өзүбүздө мыкты машыктыруучулар аныкталган. Алардын ушул катарына жок эле дегенде кошулууга дал ушул топ-тоголоктун машыктыруучусу Вадим Кондратков татыктуу. Ал 19 жашка чейинки улуттук курама команданын машыктыруучусу катары ийгилик жаратты. Андан сырткары Вадим Кондратков дал ушул топ-тоголокту Суперлигага алып чыгып, команданын ийгиликтүү оюнду көрсөтүп жатканы анын бул сезондогу мыктылардын катарына кошулушу керек экенинен дагы кайсыл бирден келди кабар берет. Балким кийинки жылы ал топ-тоголокто дагы бир чоң өзгөрүүнү алып келгенден кийин кийинки жылы 2022 жылы Кыргызстандагы футзал боюнча мыкты машыктыруучу деп дал ушул Вадим Кондратков табылуусу ыктымал. Андан сырткары дегичи азыр Канат Садыков кирип барды. Дагы дарбазаны көздөй түз эле сокку жолдоду. Канат Садыков ал ушул Майкл деген да кайманаты бар болчу. Азыр эми дал ошол кайманатын колдонбой белгиси, себеби бул 19 жашка чейинки улуттук курама командада жүргөндө ыйгарылган ага. Бул жерде эми 19 жашка чейинки улуттук курама команда деген менен көпчүлүгү 18 жашка толоюн деп турган 17-18 жаштагы балдар болчу дагы. Мынтип эми алар убакыт өткөн сайын мына тажрыйба топтоп өзлөрүн мыкты жанан көрсөтүп атат. Кандай тажрыйба десеңиздер, жайында Ысыккөлдө эл аралык турнир өттү. Ал жакта Казакстандык 3 команда менен беттеш өткөрүп биринчи орунду ээлеген. Андан кийин ушул СНГ мамлекеттердин оюнуна барып келди. Ал жакта дагы ушул Кыргызстандын 19 жашка чейинки улуттук курама командасы өзүнүн татыктуу оюнун көрсөткөнүн футзал сүйүүчүлөрү жакшы билишет. Демек, ышкырык жаңгарат. Бул болсо тайм-аутту белгиси экенин да көрүдөсүздөр. Тайм-аутту Заря Новопавловка командасы алды дагы. Алар мындан ары албетте ар бир жүрүштө ийгиликтүү кошулууга дагы ачат. Көрө туралы канча дагы азыр Азат Султаналиев денесин жүйүтүп жатат өзүнчө четте. Албетте бул жерде эми оюнчулардын кечип келүүсү, футзалда Суперлигада ойногон оюнчулардын көпчүлүгү жумуш менен дагы алектенишет. Кошо ошол нерсе дагы алардын мынтип айрым учурда келбей калуусуна же болбосо кечип келүүсүнө же болбосо жаракат алганда дагы ушул такай ойнобой коюусуна себеп болот. Эми футзал Кыргызстанда албетте сүйүүчүлөрдүн арасында өтө көп кызыктуу оюн. Башка аймактардын чемпиондуктарына барсаңыздар дагы көрүүчүлөр дайыма жыймат толуп, ал жакта бош орундуктар калбай калат. Бул дагы болсо футзалдын тездик менен өсүп келе жатканына кабар берет. Ал эми жакынкы убакытта, жакынкы аралыкта булар ушул чыныгы футзалда ойногондор дагы бизде футзалдан башка нерсе менен алектенбей турган деңгээлге жетүүсү дагы алыс эмес болушу керек. Азыр Нурбакыт Ишенбек уулу алдын көздөп узаткан болчу топту жана мынтип биз топ болгон өтө бир чоң талашты көрөбүз. Жана алдыга сокку жолдоду же пас сарылаш сокку эле түшүнүксүз. Бирок топ-тоголок Канат Садыков бир оюнчуну жазгырып турандан ары пас берген жакшы болчу. Азыр ушул жерден артка кайрылат, дагы пас бериш ыктымал дейчи. Бир оюнчуну азгырды, андан ары пас жана аскы бурчтан Канат Садыковдон пасты күтүп турган бул ушул топ-тоголоктун 11-номердагы оюнчусу Бекмат Карыпбеков. Жана Бекмат Карыпбеков албетте
бар боюн топко таштап алдағы бүгінгі ойындарына гол менен өзгөчөлөнгүсү келет. Бекмат Карипбековдун жолдогон соккусу жыйынтыгында Заряна Павловка алдыга узатылган пас. Албетте азырынча Омарбек Розбек уулу топту болгону өзүнүн дарбазасынан алысыраак чыгарууну гана ойлойт. Ал эми топтогулук болсо өткөн oyundagıдай ылдамдыкты көрсөтүүгө жете элек. Балким азыр алдыңкы мүнөттөрдө жолсо өткөн oyundagыдай ушул таймдын экинчи жарым бөлүгүндө дагы көрсөтүүсү толугу менен ыктымал. Оюндун ошол эгерде таза эсеп менен албай турган болсо анда футзалчылар 21 мүнөттөн бери, мына 22 мүнөттөн бери оюнду өткөрүүдө. Демек, бул болсо мына таймдын албетте жарым артта калгандан кабар берет. Же болсо жарымдан көбүрөөгү дагы, анткени командалар бүгүн көп топту аутту сызыгына чыгарган жок. Топ тайма талаа үстүндө болуп турат. Андай учурда убакыт токтойт. Эгер топ талааны таштап чыгып кетсе, анда дал ошондой учурда гана убакыт эсептелерин жакшы билесиздер. Убакыт Ишембек уулу турду дароо алдын көздөй кирди. Ал эми Нурслан Сыдыков болсо ага кандай пас узатып берет көрөбүз. Жок, Азат Султаналиевке мына оюнга келди, денени жибитти бир аз жана ал кошулгандан кийин оюн кандай өзгөрөт көрөбүз дегенче бир оюнчунун мына жеңил жазгыр өтүп ашыкты сокку жана албетте командада мына өзгөчө бир таасири бар оюнчулар дароо байкалат дегиче. Топтогулук сол канат менен пас узаткан Нурслан Сыдыков кайрадан Азатка пас узатабы. Азат кабыл алды борбордук бөлүктөн жана көзөмөл керек экенин жакшы билет. Кантсе дагы Заряна Павловканын лидерлеринин бири. Айрым учурларда дал ушул Азат Султаналиев капитан болуп чыгат, айрым учурда Нурбакыт Ишембек уулу. Менимче Азат Султаналиев вице капитан катары дагы оюн өткөрөт болушу керек. Топтогулук пас өткөн жок оң канатка. Демек, сол канат менен канат Садыковго, канат Садыков жана ал өзү жазгырууну жакшы көрөт. Ал дагы жөн жерде эмес. Кантсе дагы анын жазгыруу өтүүсү өтө мына жөнөкөй, бирок ошол эле учурда дайыма ишке ашат дегиче экинчи гол. Эсеп 0-2 жана топтогулук командасы азыр өзүнүн ушул жүрүшүндө ийгилик жаратууга дагы жетишти. Пас дагы керемет болду. Ал эми оюн дагы алда канча ийгиликтүү болгон көрдүңүздөр. Стандарттык абалга көбүрөөк басым жасайт. Бул жерде оюнчулардын көпчүлүгү мына дарбазадан алыс чыгып кеткен. Аны байкаган канат Садыковдар борбордук бөлүккө пас узатты. Ал жактан болсо Нуртилек Бекмат Карипбеков дарбазага сокку жолдоо менен гол жаратууга дагы жетише алды. Азат Султаналиев артка жана көрөлү Нурбакыт Ишембек уулу Азатка жана Тилек Жумашев. Ийгиликтүү оюн өткөрүшү керек. Азат Султаналиев Нурбакыт Ишембек уулу менен жана топтогулук бүгүнкү беттеште дагы мына өзүнүн алда канча тажрыйбалуу болгон Суперлигада өзүнүн экинчи сезонду өткөрүп жаткан Заряна Павловка командасына каршы алда канча ийгиликтүү оюнду көрсөтүүдө. Топтогулук ашыккан жок. Алардын бүгүн мына салкынгандуулугун көрдөсүздөр. Ага башкы себеп катары дагы мына машыктыруучу Вадим Кондратковдун талаада жолсо алар менен бүгүн биргеликте болуусу. Себеби машыктыруучу дагы командага кадимкидей ишенимдүүлүктү арттырат. Дагы алар өзлөрүнүн ээн эркин сезип ишенимдүү оюнду өткөрүүгө жетишет. Азыр сокку орун алды. Ал жактан сокку Намус Токтобек уулунан. Дал ушул Намус Токтобек уулу оюнга кыска мүнөткө чыгарымга чейин айтканбыз, бирок ошол учурда 1-2 сокку жолдоп калууга ал дайыма үлгүрөт. Аркы бөлүккө көзөмөл борбордук бөлүктөн кеше чыгарылган пас жана эми ушул жерден Тилек Жумашев топ менен эртерээк коштошу абзелде кече Тилек Жумашев жаңылган, бирок аркы бөлүктөн албетте аны толук колдоп турган командадаштары бар. Нурбакыт Ишембек уулу топ менен сезонду Заряна Павловка өтө керемет баштаган. Бирок сезондун мына жүрүшүндө менимче алардын дымагы бир аз суй түштү. Ошол нерсе дагы
өзлөрүнүн мыкты сапатын көрсөтүүгө азырынча тоскоол болуп жатат. Болушу керек. Ошол эле учурда эч ким жеңилбеген. Бурас менен алгачкылардан болуп тең чыккан Зарина Алпаловка, бирок соңунда акырына чейин карманып калган мүмкүн болгон жок. Азыр сол канат менен кирип барып, сол бут менен сокку жолдогон. Бул Эржан Бактыбеков жана каршы чабууда Зарина Алпаловканын капитаны Нурбак Бактыбек Ишенбек уулу. Бутун кармап жатат Бактыбек Ишенбек уулу. Жана ким? Эки оюнчу бар сокку жолдого. Нурслан Сыдыков менен Азат Султаналиев. Нурбакыт Нурслан Сыдыков тагыраагы. Тарбазаны көздөй. Өзүнүн кубаттуу соккусун жолдоп көргөн. Амир Азат уулу артка өлкөн жакын оюнду баштады. Эрни Сайпиддинов менен Сайпиддинов оң канатка. Демек топ тоголок. Жеке-жеке алдашууда эч кандай чочулабаган оюнчулар. Дагы бир фол. Бул Эрни Сайпиддиновдон орун алды. Дагы сары айып кагаз көрсөтөт. Жана бул калсын экинчи жардамчы болгон Мырзабек Жапаров. Бул жерде оюнчуларды бир аз өзлөрүн кармоого чакырылган көрсөттү. Азат Султаналиевдин пасы, андан ары дарбазанын көзөй Нурслан Сыдыков сокку жолдоп көрдү. Азаттын пасы, дарбазанын көзөй узатылган сокку. Жыйынтыгында Амир Азат уулу Азат жер менен алдыңғы пас киргизүүнү ойлогон. Жыйынтыгында топ албетте кызыл ак түстөгү топ тоголок командасында дегичи тайм-аут жана Вадим Кондратков. Азыр бул жерде оюнчуларды эми ишенимдүү беттешти өткөрүүгө, биринчи таймдын бүтөрүнө убакыт аз калганын эскертет. Дагы биз болсо силер менен биргеликте дал ошол нерсени дагы көрөлү. Демек, тайм-аут жыйынтыкталды. Биринчи таймдын калган мүнөттөрүндө Зарина Алпаловка кандай бир жооптук жүрүшкө ырат көрөбүз. Намыс Токтобек уулуна азыр талаага чыкты. 27 номердагы ал талаага чыккандан кийин ийгиликтүү оюнду көрсөтүүгө ал дайыма ашыгат. Биз болсо сиздер менен биргеликте назар салып көрөбүз. Арткы бөлүктөн узатылган пас жана топ тоголок. Тайм-ауттан кийин мына жандуу оюн өткөрүүгө ашыгып жаткан көрсөт. Жана Канат Садыков өзү сокку жолдойт. Ал бул жерде болсо Бек Султан Төлөнов албетте мындай соккуларды кабыл алууга ал дайыма даяр экенин көрсөтүп турат. Топ тоголоктун күйөрмандары жок эмес бар. Себеби дал ошол быйылкы сезондо эң бир активдүү күйөрмандар бул топ тоголоктуку дегиче Канат Садыков. Азыр Нурслан Сыдыковду жазгырып өтүүгө ашыкты. Канат Садыковго пас, сокку, гол. Эсеп 0-3. Топ тоголок командасы бүгүн эми Зарина Алпаловкага каршы оюнда дагы өзлөрүнүн ийгиликтүү жүрүштөрүн көрсөтүүдө. Чындыгында алардын мындай мыкты беттеш өткөрө аларынан эч ким күнөө санаган эмес. Андыктан алар дал ошол нерсени көрсөтүүгө дагы жетише алышты. Азыр болсо мына арткы бөлүктөн ийгиликтүү оюнду кайрадан жооптук жүрүштө дагы ийгилик жаратып ашкан Зарина Алпаловка
Бирок биринчи таймда 3 гол өткөрүп алгандан кийин экинчи таймда алар эми бар күчүн колдонууга дагы ашыгат. Башка көпчүлүк кандай айтсам эми бул футзалда ийгилик жараткан командалардын көпчүлүгүн назар салып болсоңуздар, анда ал жакта дароо 4 оюнчу алма оюндан кетет, ордуна 4 кирет. 4 чыккандан кийин жаңы күч жаңы демени ойноп турат. Эми биримдик сокулукта Заряна Павловкада андай нерсени байкабайсыздар. Бул жакта бир оюнчу же болбосо 2 оюнчу алмашууга кетет. Ал эми калганын оңой менен дагы алмашпайт. Балким ушул нерсе команданын ийгилигине тоскоолдук жаратып жаткан болушу мүмкүн деген ой пайда болду. Ким билсин, албетте анын ушул баштыруучу дагы бирок команданын дараметин билет. Балким бул оюнчулар чыгарсам да эсеп сандары мындан дагы көбүрөөк болуп кетиши мүмкүн деген баштыруучудан ишеним бар болушу керек. Азат Султаналиев жана биринчи таймдын ышкырыгы жаңырды. Эсеп 0-3. Дегичи фолдордун саны жок. Албетте биринчи таймдын соңуна кел деген калсын кол жаңсоосун көрдүк. Демек эсеп 0-3. Эч кайда албай туруңуздар. Экинчи таймда Заряна Павловка кандай ойун өткөрөт бирге көрөбүз. Дагы эми калган кийинки 4 оюнчу дарбазага талаага чыкты. Алар дагы өзүнүн ийгиликтүү оюнун жүргүзүү менен мыктуулугуна дагы ашыгышат. Оң канаттан узатылган пас жана ал максатка жеткен жок. Заряна Павловка Азат Султаналиевдин чыгарган пасы Бактыбек жана Бактыбек Ишенбек уулу дарбазага чейин барган менен ал жактан Амир Азат уулу Бактыбек Ишенбек уулунун бутунан топту дагы тартып алганын биргеликтен көрдүк. Демек ардактуу мекендештер, бул жылдын ушул бул сезондогу жолсо футзал эми Кыргызстанда футболдон айырмаланып күз жаз мезгилинде өтөт жана эми экинчи бөлүгүн жаз мезгилинде жолсо кыштын чыгышы менен январь айынын жарымынан баштап уланат. Ага чейин 20 күндүк көтөнүүгө жана командаларда бул аралыкта кандай өзгөрүүлөр болот, албетте сиздер менен бирге баам салып көрөбүз. Айта турган нерсе ушул буга чейин биздин улуттук курама командабыз Грузия менен эки достук оюн өткөрүп келди. Алгачкы беттешине жеңип алды, экинчисине тең чыкты. Бул болсо Кыргызстандын футзалын чоң жер кадам жасап дагы да болсо ушул жаш оюнчулар чакырылганына карабай учубуз кур эмес экенинен кабар берет. Себеби Грузия дагы бул Европадагы мына мыкты командалардын учурда катарын толуктап келе жаткан өзүңүздөр жакшы билесиздер. Алар ушул Европа чемпиондугуна чыга алды. Команда айтор жөнөкөй команда эмес. Ал эми алар өз үйүндө болгон үчүн мына болушунча күч колдонуп ойноду. Бирок ошого карабай Кыргызстан бир беттеште жеңди, бир беттеште тең чыкты. Бул дагы ошо чоң бир жетишкендик болуп саналат. Менимче эч ким четке дагы какпайт болуусу керек. Ал эми ал жаккан ушул Кыргызстандын улуттук курама командасынан чоңсо кеңейтилген курамга оюнчулардын көбү чакыртылган. Жана 2022 жылы өтө турган футзал боюнча Азия кубогуна ушул тандоо турунун алып отурган оюндардын үчүнчү кулагы качан ташыла турганы белгилүү болду. Бул 6 январда Куала-Лумпур шаарында өтөт жана Кыргызстан ал жакта албетте ушул Тажикстан менен кезгилбейт. Себеби алар эки тең экинчи корзинада, ал экөөнү эки жака бөлөт. Биринчи корзинада Иран менен же болсо Өзбекстан менен отуш келет. Ал эми үчүнчү корзинада болсо Түркмөнстан менен Афганистан бар. Төртүнчү корзинада Непал менен Мальдив аралдары бар. Бизге болсо мына эң күчтүү келгендери керек. Демек менимче Иран, Түркмөнстан, андан сырткары мына Непалдар менен жолсо келе турган болсо Кыргызстан үчүн мыкты тажрыйба болот жана биздин оюнчулардын дагы дараметин деңгээлин билүүгө чоң бир мүмкүнчүлүк болмок. Биз кантсе дагы албетте сиздер менен биргеликтен бардыгын байкайбыз. Заряна Павловка, Азат Султаналиев топту өзүнө өтө көп кармоодо. Бүгүн
лидерликти колго алуу менен командалаштардын бардык оюнчуларды өзүнө жакын чакырып, керек болсо ушул ийгиликтүү ойун өткөрүүгө дагы ашыгып жатат. Азыр эки оюнчуга каршы Азат Султаналиев андан аракет алган жок, топто голокко, бирок мынтип азыр топко бой таштаган Бактыбек Ишенбек уулу топто голоктун оюнчусун алыска кетирген жок, так азыр жатты. Эми бул жерде ден соолук амандык каалайбыз. Бирок жаш оюнчулар болгон үчүн ар бир кагылышуудан кийин алар мынтип кулап тургунса анда ойын окшошпой кала тургандай дагы таасирлерди калтырат. Бул 5-чи номурдагы Элмар Абышев болчу жана Элмар Абышев кетти, дагы анын ордуна башка мына оюнчу талаага кирди. Демек топ уланат. Заряна Аполовка эмес, топто өзүнүн дарбазасынан буга чейин биринчи таймда дал ошол азыр Миразат уулу турган дарбазада Заряна Аполовканын дарбазасы турганда ал жака 3 гол кирген. Ал эми экинчи таймда кайсыл дарбазага алгачкылардан болуп гол кирет. Байкайлы канча дагы командалар дал ошол нерсеге барган сайын жакындап кирип бара жаткан дагы көрдүңүздөр. Ой, кандай кубаттуу сокку жана Бексултан Төлөнов. Кынчылыксыз кабыл алды. Чаканат Садыков калтырган пас, сокку жана дарбазанын алыс урушун өзү узатылган. Ал тамай эмес болуп дагы чыкты. Нурслан Садыков узатылган пас, гол. Эсеп 1-3. Заряна Аполовка канча дагы экинчи таймда өзлөрүнө келди жана мынтип алгачкы голду киргизгенден кийин аларда менимче кадимкидей мына азыр ишеним пайда болот. Нурслан Сыдыков эки оюнчуну өзүнө тартып туруп, андан ары Тилек Жумашевго узаткан пас жыйынтыгында Амир Азат уулунун дарбазасынан өз ордун тапты. Эсеп 1-3 жана бул гол Заряна Аполовка үчүн албетте мындай алдын көздөй умтула турган учуру экенин дагы биргеликте байкайбыз. Азырынча ар биринин жеке персоналдуу түрдө бирден оюнчуларды кармады жана азыр Машыктыруучунун дагы бир артыкчылыгы дегичи гол. Эсеп 1-4 жана бул беттеште 11-чи номурдагы Бекмат Карыпбеков дубль жасап коюуга жетишти. Пас өтө керемет чыкты. Тереңден кеше чыгарылган пас жыйынтыгында эсеп сандары 1-4кө айланды. Заряна Аполовка гол киргиздик деп кубанып турган учурда ал көпкө узаган жок. Дароо топто голчулукту голду киргизүүгө дагы жетишкен. Ал азыр болсо сол канат менен уланмак, бирок көпкө созулган жок. Азат Султаналиев Тилек Жумашев менен Жумашев Азат Султаналиевке жана топто голок ишенимдүү коргонууну көрсөтүп атат. Намыс Токтобек уулу биринчи таймдан бир эмес бир нече рет сокку жолдогонун көргөнбүз. Экинчи таймдын айканда аны сокку жолдотпой тургандан топту дароо тартып алууда жана топто голоктун өзгөчөлүгү бир оюнчуга айрым учурда чоң бир прессинг барууда. Ар бири жеке персоналдуу түрдө кармайт дегиче дагы бир жаңылышуу жыйынтыгында пас узатылган Азат Султаналиев. Бул ирет чындыгында мына дал менен түртүп койданы Элдияр Алымкуловдор байкап дагы өз ышкырыгын жаңыртты. Ал эми алмашыганда отурган оюнчулар дагы өз жүрүшүн көрсөттү. Демек сары айыпкагас жок жерден алды. Албетте бул жерде бир аз өзүлөрүн дагы кармоосу керек. Бул жерде калыс бардыгын байкап көрүп турат. Биз болсо сиздер менен бирге сөз түрдө бул беттештердин жүрүшүнө дагы назар салып көрөлү. Фол жасалган жерден жүрүш алыскы бурчка дарбазанын көздөй узатылган сокку жыйынтыгында Заряна Аполовка Намыс Токтобек уулу жана ал бул ирет дагы алыска кеткен жок. Кайрадан дарбазанын көздөй узатылган соккуну биз топто голок командасынан көрүп атабыз. Канат Садыков Азат Султаналиевди жазгырды. 5-чи гол. Эсеп
1-5 топ-тоголок экинчи таймдын алкагында дагы өз оюнун кереметтүү түрдө көрсөтүп караңыздар. Азат Султаналиев өзүнө жакын чакырып туруп жазып өттү дагы алыска бурчка узатылган пас. Жыйынтыгында бул оюнда 11-ci номердагы Бекмат Карыпбеков хет-трик жасады. Айтор бул дагы чек эмес, алда убакыт бар. Ал убактарда биз кайрадан Бекмат Карыпбековдун гол менен айырмаланганын көрүүбүз толугу менен мүмкүн. Бактыбек Ишембек уулу жок, Нурслан Сыдыков жана Нурслан Сыдыковдун топ болгон көзөмөлү. Айтор чындыгында өзүнүн жаш оюнчулар утуп жаткан учурда бир аз улураак оюнчулар көбүнчө таң калып калат. Дегичи Бактыбек Ишембек уулу топту чыгарган жок, сактап калды. Алга сокку жолдоп көрдү, андан ары аны көзөмөлгө алууга дагы жетишкен. Азыр болсо арттан Бексултан Төлөнов сол канатка Намыс Токтобек уулу менен жүз ашкан. Азыр каптал сызынан демекти топ оюнга кошулат. Заряна Опаловка командасынын оюнчулары топ-тоголок аз кирген жок болгонун ошол жакын кирип баруу менен дагы ал алда канча ийгиликтүү өз оюндарын өткөрүүгө дагы ашыккан болчу. Азыр Заряна Опаловка дарбазага жакындады, бирок алыскы бурчта эч ким жок. Бардыгы жакынкы бурчта турат. Намыс Токтобек уулунун жеке өзүнүн жазгы өтүсүнө басым жасаганы менен ал бүгүнкү беттеште эч кандай ийгилик алып келе элек. Балким башка бир командалык жүрүштө ойлоп издеп таап көрбөсө, анда бул нерсе жыйынтык бербей жаткандагы көрүнүстөр. Алыскы бурчка жана топ-тоголок командасы бул сезондо жолсо бул сезондогу эң соңку, бул жылдагы сезондогу эмес, бул жылдагы эң соңку оюнунда ийгиликтүү жыйынтыкты айткан болсоң да жаңы жылдагы оюндарына менимче мындан дагы ишенимди келет. Алыскы бурчка узатылган пас, гол жаралышы керек дегичи жок. Мынтип ачык дарбаза болчу, жекеме жеке чыккан. Бирок Элмар Абышев бул жерде ашыкты дагы жыйынтыгында биз анын топту дарбазадан бийик өкүлөтүп терип салгандагы көрө алдык. Демек мынтип Заряна Опаловка эми 5-чи тала оюнчуну киргизген учурда жаңылышуу, жыйынтыгында дарбазаны көздөй сокку узатылышы керек. Сокку бар, бирок ал дарбазага тамай эмес. Ким болду экен? 6-чы номердагы оюнчу Тилек Жумашев жана Тилек Жумашев. Бексултан Төлөновдор кайрадан алмашышты дагы. Алар эми оюнду өткөрөт. 5 оюнчуга өттү, 5 тала оюнчусуна жана алганда жыйынтык берген дагы көрөбүз. 4 кошулган 1 жана бул нерсе эми жыйынтык берерин эскерген болуп көрөбүз. Бирок эми жакындап кирип барды жана Бактыбек Ишембек уулу жолдогон сокку дарбазанын тирегичине тийип менен ал артты көздөй кайып кеткенин дагы көрдүк. Азат Султаналиев анын арткы бөлүктөн көзөмөлү болушунча ал өзүнүн ийгиликтүү ошол жүрүшүн бул оюнда көрсөтө алган жок. Балким анын кечигип келиши дагы ага таасир тийгизген болушу ыктымал. Эң негизгиси топ-тоголок командасы көз алдыбызда чоң бир өсүп жатканын, өнүгүп жатканын көрсөтүүдө жаш оюнчулар жана бул нерсе жакынкы 2-3 жыл аралыгында сөзсүз түрдө уланат жана Кыргызстандын ошол улуттук құрама командасына дагы бир эмес бир нече жаш таланттуу оюнчуларына өсүп келе жатканын алар далилдеп тастыктап турарын дагы өзүңүздөр көрүүдөсүздөр. Заряна Опаловка көзөмөлгө алды. Тилек Жумашев эртерээк топту кыймылдатышы керек. Бактыбек Ишембек уулу жакын пас калтырды. Бактыбек Ишембек уулу ким аркылуу оюнду өткөрөт? Артка Азат Султаналиевке жана бул жерде
Заряна Павловка командасы топты мындан бир аз эртерээк кыймылдата турган болсо анда ийгилик жаралыш ыктымал. Бирок азыркыдай темпте ийгиликтин жаралысы кыйындегичи жакшы алып өттү Нурсулан жана дарбазаны көздөрүнө жолдонгон сокку өз максатына жеткен жок. Бирок жазгы өтө кандай керемет орун алды. Таро кайрадан пас Нурсулан Сыдыков арты көздөй ушул жерден Заряна Павловка топту өз көзөмөлүнө алуу менен дагы ийгилик жаратууга ашыгуусу зарыл. Нурсулан Сыдыков Азатка ал кайрадан Бактыбек Ишенбек уулу менен команданын капитаны менен жакын пасташуу менен ийгилик жаратууга ашыгат. Алыскы бурчка узатылган пас жыйынтыгында жаңылышуу, дарбаза ачык, сокку жана жок. Дарбазанын жакынкы бурчунун жанынан дарбазанын тирегишинин жанынан өттү. Бул жерде ийгилик жаратууга бир аз оңунан чыккан жок. Демек Заряна Павловка дал ушул тактикалык жүрүштө жакшыраак ишке ашырууга умтулуш керек. 5-1 Канымет Аралбаевдин командасы жакшы көрсөткөн. Кайсыл команда деп турган болсоңуздар мурас. Жана алар дал ушундай 5-1 тактикасында ийгилик жаратканы маалым болчу. 2-5 жыйынтыгында Бактыбек Ишенбек уулу азыр дарбазага ишенимдүү тамай соккун жолдоду. Бул жерде албетте мынтип бир оюнчуну дагы ишенимдүү жазгырып өтүп андан ары пас берди дагы бул оңой олтоң нерсеге турбайт. Намыс Токтобек уулу пас берди, өндөнөт. Кайсы дагы көрөбүз 2-5 жана команда эми бул таймдын акырына чейин дал ошондой 4 кошулган 1 схемасы менен дагы оюндарды өткөрүп ийгилик жаратууга ашыгат. Андан башка арга жок. Себеби команда андан башка учурда топту жоготуп коюусу дагы толугу менен мүмкүн дегичи. Дагы бир жүрүш оңунан чыккан жок. Азыр болсо Азат Султаналиев топту артка аттан алды дагы өз көзөмөлүн жүргүзүүгө ашыгат. Кайрадан Азатка, Азат Нурсуланга, Нурсуландын узаткан пасы Бактыбек Ишенбек уулу аркылуу оюнга барууга дагы жакын болчу. Жана Заряна Павловка бир аз эртелик керек болушунча топту эрте кыймылдаткан учурда сөзсүз түрдө аларга ийгилик дагы жаралары талашсыз. Азыр болсо топту оюнга туура эмес. Кошолдуну тегише тайм-аут. Демек тайм-аут ооба. Топту кошкондон кийин эмне үчүн ышкырык жаңырды дейбиз. Көрсө тайм-аут үчүн жаңырган дагы азыр Заряна Павловканын машыктыруучусу болгон Нурсултан Осмонбеков жана ал командага ийгилик жаратуу үчүн эмне жетишпей жатканын толук түрдө айтат. Гол киргизүү үчүн дейин албетте эми ийгилик бир күндө эле жаралбайт. Балким 5 жыл 10 жылдап отурганын Заряна Павловка чоң бир командалардын катарына кошулуусу ыктымал. Балким ким билсин, эгерде айрым учурда ушул футзалда акчасы бар командалар мыктыларды сатып алып туруп дароо күчтүү болуп кеткен дагы көргөн учурлар жок эмес. Бирок Заряна Павловка, Биримдик, Сокулук сыяктуу командалардан да чындыгында футзалды сүйгөндөр алар өздөрү чогулуп алып команда түзүп алып ийгилик жаратууга дайыма ашыгып келишет. Спорт менен алек болуп, спорт менен ишти бирге алып кетүүгө бул нерсе аларга эч кандай деле тоскоолдукту жаратпайт. Ал эми футбол деле башында дал ошол сыяктуу башталган. Англияда деле ар бир завод фабрикада иштеген жумуштар топтолуп ошол завод фабриканын командаларын түзүп отургандан андан кийин гана профессионалдык командалар болуп өзгөрүп негизделип дал ошондой өзгөрүүлөр менен барган. Азыр деле Заряна Павловка, Биримдик, Сокулук деп командалар чогулуп турат. Эми өтө чоң болбосо дагы демешилери бар, кийимдерди алып бергенге, айрым учурда жол акыларын бергенге, бирок оюнчуларга канчалык деңгээлде айлык акы берет, ал табышмак боюнча мыкты боло турган болсо анда алар кошумча жумуштарга дагы барбайт болушу керек эле. Ал азырынча өтө
Куантарлык болбосо дагы алар Суперлигада өз оюндарын өткөрүп келишүүдө жана кийинки жылда ийгилик жаратат өткөн сезондо ойлогонбуз. Быйыл сезонду Зарян Алпаловка кереметтүү түрдө баштаган болчу. Азыр тереңден кесе чыгарылган пас максатына жеткен жок, бирок ошол эле учурда Зарян Алпаловка өзүнүн карамагында топту сактап калган жана ошол пас узатылган учурда мына кагылышуулар бар. Ал эми биз топ тоголоктон дарбазачылардын алмашканын көрүп турабыз. Демек экинчи номурдагы оюн өткөргөн дарбазачысы Урмат Осмонов азыр талаага чыкты. Амир Азат уулу болсо биринчи таймда баштап берди, дагы оюнду экинчи таймда алмашпай кетти. Буга чейинки учурларда оюндарда тескерисинче Урмат Осмонов баштап берип, Амир Азат уулу кийин турат болчу. Соңку эки оюнда мен Амир Азат уулунун негизги курамда чыккан көрдүм, 3-чү гол жолдоно деген, бирок жок. Түз жерден Намыс Токтобек уулу жаңылышты. Эки оюнчу эки жерде жатат жана бул жерде кимисинен оюн эрежеси бузулду. Албетте сиздер менен биргеликте байкап көрсөк дагы болот. Канча дагы көбүнчө Зарян Алпаловка пас узаткан учурда кагылыш орун алып. Бул жерде Бактыбек Ишенбек уулу туура эмес тебип алган. Жыйынтыгында ал буту кайтып келе жаткан учурда топ тоголоктун оюнчусунун менимче ушул санына буту каттуураак тийип калган. Дал ошол иштен улам ал дагы жатууга аргасыз болгон. Эсеп 2-5. Футзалдын өзгөчөлүгү, футзалдын ошол калыстуу, адилеттүү жери бул оюн дал ушундай токтоп турган учурда убакыт дагы токтоп калат. Ушул нерсеси футзалда жакшы. Ал эми чоң футболдо мындай учурда убакыт токтойт, дагы кете берет. Айрым учурда жеңген командалар дал ошол нерсе менен дагы убакыт өткөрүүгө ашыгышат. Футзалда болсо мейли 1 саат жатсын, ошол 1 саат аралыгында убакыт өзгөрүүгө токтоп турганы бул чоң бир өзгөчөлүк. Дегиче жакынкы бурчту көздөй дагы бир сокку жолдогон Бекмат Карпеков бүгүн 3 гол киргизди. Бекмат Карпеков, менимче ал 3 гол Бекмат Карпековго азырынча аздык кылат. Ал дагы да болсо голдорунун санын көбөйтүп мындан ары дагы ийгилик жаратууга ашыгат. Жана биз албетте ошол сезондун жарымындагы жыйынтыктарды бүгүнкү беттештен кийин көрөбүз. Ал жакта бомбардирлер жарышында ким канча гол киргизди аны байкасак болот. Ұпайлар боюнча албетте бул сезондун биринчи орунда жыйынткан команданы өзүңүздөр дагы жакшы билет болушуңуздар керек. Эгер кимде тургандасыңыздар Мурас 12 оюндан кийин 27 ұпай, Селекс 2-нчи орунда, аларда 26 ұпай, 3-нчү орунда Дордой 23 ұпай топтоого жетишти. Бул сезондо дагы бир ачылыш, бул Дордой командасы болду. Команда жаңы чогулду, жаңы оюнчуларды топтоду жана ага карабай бул ошол сезон айтканда 3-нчү орунда келе жатуусу чоң бир ийгиликке жетчү болгон ашыгысынан кабар берет. Эртерээк топту кыймылдатышы керек Зарян Алпаловка. Убакыт дагы өтүп бара жатат, себеби убакыт дагы соңго келип калган болсо алардын бул топко болгон көзөмөлү эч кандай жыйынтык бербей калуусу дагы ыктымал. Дегиче Азат Султаналиев азыр Урмат Осмоновдун дарбазасына жакшы кирип барган. Кагылышуудан кийин ышкырык жаңырды. Дагы биз болсо албетте кайли бул жерде Азат Султаналиевдин дарбазанын жанында жатканын көрсөтөт. Демек Азаттын ордуна азыр башка оюнчу кирет, дагы оюн уланат. Фол бар. Урмат Осмонов бул ирет дарбазанына жакшы сактап чыкты дейбизби, жолсо тескерисинче Азат Султаналиевдин жолдон сокусу анчейин окшой калды. Аны эми өзүңүздөр жакшы көрө алдыңыздар. Топ тоголок арткы бөлүккө сол канатка жана 5-нчи голду киргизгенден кийин алардын алгачкы бир жүрүшүн көрөбүз деген ой бар болчу. Бирок ал нерсе көпкө созулган жок. Алыскы бурча ачык пас дал ошол жакка жана Бекмат Карпеков жолдогон сокку дарбазанын жакынкы бурчунун тегишине тийип кайтуу менен мынтип Зарян Алпаловканын көзөмөлүнө өттү.
жана эртерээк пас узатуу зарыл болбосо буга чейин дагы жаңылышканда азыр дагы Руслан Сыдыковдун жаңылып аткан болсо анда 6-чы голду өткөргөлү бул команданын эми 6-чы номердагы талап оюнчусу Тилек Жумашевди оюнга чыгаруусу анда жыйынтыксыз болуп калат. Андыктан булар топту дагы эртерээк узатып ошол учурда жоготпоого дагы умтулуулары керек. Ал бул топто болуп болсо мындан бир оюнчу менен артта калган, аны дароо колдонуп кетүүгө ашыкканы менен мүмкүнчүлүк болгон жок. Бул болсо 8-чы номерде оюн өткөргөн Азизбек Маликов буга чейин кошулуп чыкканда команда алгачкы голду киргизүүгө жетишкен. Азыр дагы Азизбек Маликовдун кошулгандан кийин бир рет дарбазага сокку жолдоду, бирок ал таамай эмес болуп дагы чыкты. Руслан Сыдыков сол канатка Бактыбек Ишембек уулу менен Бактыбек Ишембек уулу эми гана топту Русланга жана Руслан Сыдыков алдын көзү узаткан. Дал ушул нерсе кооптуу болчу. Зарян Алпаловго үчүн эсеп 2-6 жана топ тоглок командасы ТПК өзүнүн каршылаштарынын катачылыгын толугу менен колдонду. Караңыздар, ачык дарбазага жолдогон бул мен жаңылышпасам Бекмат Карпеков өндөнүп кетти. Ачык дарбаза Намыс Токтобек уулу жана анын кайрадан таамай эмес соккусун дагы көрдүк. Кайтор Зарян Алпаловго бүгүн топ болгон көзөмөлдүк талап өтөт. Ал эми топ тоглок 3 упайга ээ болуусу бул анык экенин көргөздөр. Алыскы бурчтубузда ичинде топ Руслан Сыдыков. Бирок ал нерсе дагы оң таасир, оң жыйынтык берген жок. Курмат Осмонов жакын пас кайрадан өзүнө эки көзөмөл, албетте көзөмөл. Бул эми бул Зарян Алпаловдун негизги мына ишенип басым жасаган дагы оюну. Азат Султаналиев Бактыбек Ишембек кайрадан Азат Султаналиевке Тилек Жумашев жолдонгон сокку, бирок таамай эмес. Азыр болсо Урмат Осмонов топту кармап туруп дароо сокку узатабыз, бирок жок. Тайм-аут Вадим Кондратков алды дагы. Азыр Вадим Кондратков калган убактарда эми команда кандай жүрүшкө баруу керек экенин өз оюнчуларына көрсөтмө берет. А биз болсо бул тыныгуу Зарян Алпаловка командасы үчүн дагы кандайдыр бир ийгиликти алып келүүсү керек. Себеби команда жакшы үчүн турат, эсепти теңөөгө мүмкүнчүлүк бар экенин дагы ошол учурда мындан дагы ийри эсепте утулуп калууга мүмкүн. Эгер бир катачылык болсо аны топ тоглок сөзсүз түрдө колдонот. Тайм-аут жыйынтыкталды. Урмат Осмонов алдыга жакын чыгарып берген. Топ тоглок жана алар эртерээк оюндуулаклары абзел. Руслан Сыдыков жакшы кирип барган, бирок топтун тартып ала албай дагы калды. Азыр Зарян Алпаловго чоң бир кысымда жана Азат Султаналиев, Тилек Жумашев топ менен Азатка. Азат жана ал узаткан топ деп катачылыкка барган. Руслан Сыдыков ошол учурда өз ордунан
дөйлбөй кыймылбай туруп жыйынтыгында топту тарттырып жүрсе дагы топтогу октончулардан 7-чи голду бизнес койгон. Соң бир мүмкүнчүлүк бар эле. Айрым учурларда жаштык кылып жаңылышып калат. Тилек Жумашевдин жаңылышысы топтогулук жүрүштү. Андан ары топтогулук жүрүшүн улантат. Оң канат менен дегичи азыр Руслан Сыдыковду көздөрүнө фол жасал деген кайсын көрсөтмөсү Азат Султаналиев дароо топту кабыл алды. Азат өзү сокку жолдошу керек дегичи жок. Карама каршы жүрүш эми экинчи дарбазага Руслан Сыдыков топтогулуктун дарбазасына сокку жолдото узаткан пас сокку гол. Эсеп 3-6 жана Зарянова Павловка эсеп сандарын кыскартты, а бирок азырынча кууп жетүү үчүн дагы 3 гол керек. Караңыздар, Азат Султаналиев өз сокку жолдо жакын калтырды. Ал эми Намыс Токтобек уулусу ал топту дарбазадан жолдоп жетиши алды. Көрөбүз. Ой. Топтогулуктун артыкчылыгы мына оюнчулардын дароо алдыга ишенимдүүлүк менен пасты чыгарып берүүсү. Ал эми Зарянова Павлов болсо бул жаш оюнчуларда да өлбөй турганы аларга чоң бир соккурга дагы өзлөрүнө сокку болду. Себеби азыр дагы бачын көрдүңүздөр. Капасыздан топ узатылган учурда бардыгын айдыган туруп алган дагы арттан топту кабыл алганда тамай сокку жолдоп койгон болгондо да эсеп дагы өзгөрмөк. Дагы бир чыгарылган пас сокку жыйынтыгына Намыс Токтобек болду. Дарбазадан матчты көтөрүп жиберди топту. Солганатка эмне бул рет Бактыбек Ишенбек уулу өз сокку жолдогон жок дегиче оюн жыйынтыкталат. 3-6 топтогулук бул сезондун ошол өзгөчө бир ыргак менен жыйынтыктады. Жана албетте жаңы сезондо бул жаш оюнчулар жаңы сезондо жаңы жылда бул сезондун экинчи бөлүгүндө дагы болсо дал ушундай ийгилик оюндар менен жалпы узгантат деп ишенгибиз келет. Ал эми Зарянова Павловка албетте жылдын соңку калса дагы азыр жумуштар көп. Менеттенип, эмгектенип анан футзал ойногон оюнчуларга бир топ кыйынга турганын жакшы билебиз. Алар дагы мына жаңы жылда жаңы дем күч менен сөзсүз түрдө ийгилик чыгарат деген ишенимдебиз. Жалпыңыздар менен кайрадан эфирге амандашканга чейин коштошобуз. Бар болуңуздар, спортту сүйүңүздөр жана спорт менен машыгыңыздар.